3 жыл мурун бул жерде эч нерсе өспөгөн, кумдуу жер болуп келсе, жааматтын демилгеси менен колго алынып, бүгүнкү күндө гүлдөгөн аймак болууда. Чөө өспөгөн жерде да эмгек аркылуу гүлдөтсө боло тургандыгын Кайнар булак жааматы далилдей алды. 27 үй бүлө биригип, Кызыл Суу айылынын Кара Булуң жарым аралынын 32 гектары жерин ынтымактуу иштетип келишүүдө. Бирок суу маселеси бул аймакта бүгүнкү күнгө чейин көйгөйлүү болуп келген. Ушул жерден 340 гектар жер алганбыз. 340 гектардан азыр көрүп атасыңар 32 гектар жерин жанагы 27 үй бүлө бир туугандар менен иштетип атабыз. Азыр ушул тапта мына көрүп баштадыңар. 3-чү жыл болду, уже биринчи серин экиден түшүм бере баштады бул жерлерчи. Башында 1,5 жыл ушуну трактор менен суу ташып сугарганбыз. Ысык көлдүн Кара Булуң жарым аралында жер кыртышынын топурак катмары жылдан жылга жукарып баратат. Анын кесепетинен жердин арыкташы жана чөлгө айлануусу жүрүүдө. Суу жак маселеси өтө катаал болгондуктан гезиттерден окуп калдык. Ушундай программа бар, колдойт деп анан биз проект жаздык. Глобальный экологический фонд бизди колдоду. Кайнар булагы жергиликтүү жааматынын бул демилгеси тамчылатып сугаруу системасы үчүн материалдарды алууга жана жергиликтүү фермерлерди сууну туруктуу пайдалануу тажрыйбаларына окутуу үчүн жалпы суммасы 22 000 АКШ доллар каражат бөлүнгөн. К нам программа обратился. Бизге Кайнар булагы жааматы кайрылды. Жергиликтүү эндемикалык сортторун Ысык көлдүн алма, алмурут, карагат, абрикосторун сактоого багытталган. Долбоор аркылуу тамчылатып сугаруу менен питомник түзүү аркылуу жерлерди калыбына келтирүү жана Ысык көлдүн мөмө жемиш өсүмдүктөрүн өнүктүрүү тамчылатып сугаруу системасындагы орнотуп бердик. Жааматтын бул демилгесин Кыргызстандагы эң ири ишканасы дагы колдогон. Алтын өндүрүүчү Кумтөр компаниясы фермерлер жааматына 10 контейнер бөлүп берип, алар суу топтоо үчүн бетондолгон резервуарлардын курулушуна жумшалган. Резервуарларга жер астынан чыккан суу топтолуп, түтүк жана түтүкчөлөр аркылуу ушул аянтка сугарылат. Ошентип мурда кумдуу, эч нерсе өспөгөн жерде алма бак гүлдөй баштады. Айыл чарбаны өнүктүрүү биздин эң маанилүү приоритеттердин бири болуп эсептелет. Бул биздин туруктуу ысык көлдү туруктуруу, өнүктүрүү стратегияга кирген да. Биз ишенебиз, бул долбоор аябай жакшы бир жетишкендиктерге алып келет. Ошол эле ысык көл областынын жемиштеринин өнүгүшүнө, ошол эле ишкерлердин, фермерлердин кирештеринин көбөйүшүнө салым салат. Ошол эле убакта албетте ушул ысык көлдүн доходуна ушу киреше жагы да көбөйөт деп ишенебиз. Жаңы иш орундары пайда болот. Ошентип эл аралык уюм жана чет элдик инвесторлордун колдоосу аркылуу көйгөй болуп келген суу маселеси дагы чечилди. Суу топтоп тамчылатып сугаруу системасын ишке ашырып, жааматтын уюштуруучулары Кызыл Суу айыл аймагындагы жээк жагында деградацияланып бара жаткан жерлерди калыбына келтирүү аракетинде. Бийик салттуу мөмө жемиш дарактарын отургузуп, ишмердүүлүктүн натыйжасында 10 000 алма жана алмуруттун көчөтүн өстүрө алышты. Биздики эми азыртан бул 32 гектарда азыр эми көбүнчөсү баягы жаңы эле башталды да биздикичи. Былтыр 300 килограмм болсо быйыл 601 тоннага чейин келе баштады да. Эми жылдан жылга көбөйүп атат биздики. Андан кийин биякта эми Россия бар, Европага чыгып кетиш керек, Казакстан ошо. Азыркы учурда Кайнар булагы жааматы өз ишине жаш фермерлерди тартууну, аларга тажрыйбасын берүүнү максат кылат. Уюштурулган көргөзмө тилкеси 35 футболдук аянтка барабар жерди ээлеп, азырынча Кыргызстандагы эң ири тамчылатып сугаруу системасынын көргөзмөсү болуп саналат. Бул бизнестин ыраттуу катышуусу менен жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын аракетин бириктирүү, чынында эле бийик максаттарга жетишүүгө мүмкүндүк берүүчү фактыны тастыктайт.